Союздан бери Ош шаарына бир дагы жаңы көрүстөн түшкөн жок. Каладагы мазарлар мындан 40-50 жыл мурун эле ачылып сөө коюла баштаган. Маселен шаардагы борбордук көрүстөн 1972 жылы ачылып, жалпы 50 гектар аянтты ээлейт. Азыркы тапта бул жайда бош жаткан 1 гектар жери таш болуп жаткандыктан сөө коюуда кыйынчылык жаралып жатканы айтылды. Жер калды, бирок анын көпчүлүгү шагыл чыгып атат. Казып келгенде айбанын алып казынасына киргенде шагыл болгон жер таштап кеткен. Ошон үчүн көпчүлүк жерге азырынча коюлбай калышы мүмкүн да. 25-30 жылдан кийин өзүнүн тууган уруктары, мисалы чоң атасы, чоң энеси коюлган жайларды баласы тарабынан же болбосо туугандары тарабынан келип казып коюп атышат азыркы учурда. Жалпысынан калада 13 көрүстөн болсо, анын 5-өсү толгондугуна байланыштуу жабылган. Бүгүнкү күндө калган 8 мүрзөдө да сөө коюуга жер тарып баратат. Мындан улам кала бийлиги кошумча жай издеп жатканын маалымдады. Биз азыр ошол 50 гектарга жакын Кең Сай массив жактан, ошол жактан карап атабыз. Ошол жака кечээ протокол тапшырма бердик. Азыр архитектура менен госрегистр өзүнүн изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Кудай буйрса, ушул жылы биз жаңы көрүстөндө ошол жака жылдыруу маселесин карап атабыз. Ошондой эле көрүстөндүн аймагын өз билемдик менен басып алгандар боюнча да иш жүрүп жатат. Жапалак айыл аймагындагы кайрма бир көрүстөндүн жерлери мындан бир нече жыл мурун ижарага берилип, жарандар мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Видеодогу бул күнөскана, фундамент, турак жайлар мазардын аймагына кирип кеткен. Учурда жер тилкелерди кайтаруу боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүрүп жатканы кошумчаланат. Бүгүнкү күндө ошо көрүстөндүн аймагы күндөн күнгө кичинерип, баягы частный объектилер мыйзамсыз үйлөрдү салып, өзүн билемдик менен үйлөрдү куруп баштаганына байланыштуу биз ал бүгүнкү күндө 11 частныйга берилген жердин бүгүнкү күндө калгандары кайтарылып, мамлекеттик акт алынган. Азыр бүгүнкү күндө 3 объекти боюнча сот иштери жүрүп атат кайтаруу боюнча. Анан эми ижара шартында мурда берилип кеткендиги үчүн алар ижараны туура эмес пайдаланышкан да. Баягы курулуштарды куруп, өзү каалагандай бак дарактарды эгип, озеленение кылабыз деп баягы теплицаларды куруп алган. Бүгүнкү күндө эми ал келишимдерди жапалакка тапшырма берилген, мурдагы келишимдерди кайра карап чыгуу боюнча, жокко чыгаруу боюнча. Эми ал жерде азыр качан соттун чечими чыккандан кийин гана анын мыйзамсыз курулуш деп табылгандан кийин биз ошол бузуу иштерин аткарабыз. Бейле кетсек, ушул тапта шаарда кайрма 1, кайрма 2, Калинин массиви, Номан Ата, Коргон Төбө, Эделбейс жана борбордук көрүстөндөр иштеп жатат. Асия Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары.